Таяқтың екі башы бар да. Bir жағы Алмаз Шаршенович менен кеткен партия оппозиция кетти, bir жағы СДПК'нын экинчи бөлүгү мурунку койдон алабыз деп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, алар өздөрүнүн ишин чечип атат. Алар соттошобу, соттошпойбу, партия болобу, болбойбу. Бул азыр эрте, например. Айтып анан коалицияны бузуш керек, анан кийин коалицияда болбош керек, бул СДПК өзүнчө оппозицияда болуш керек деген эмени чечимди чыгарыш эрте да. Партиянын төрагасы айтып атат, мен оппозициядамын, мен бул бийликти жек көрөм, бул бийлик кетсин деп эле эртеден кечке өзүнүн баягы ичиндеги бугун жашыра албай эле аны айтып атат. Эртеден кечке айтып атат. Кетсин эле кетсин, болбосо таяк менен өзүм барып кубалайм деп. Анан ошентип аткан адамдын, ошентип аткан партиянын, ошентип аткан саясий күчтүн өкүлдөрү парламентте отуруп алып, кайра өкмөттү башкарып, өкмөттүн жоопкерчилигин мойнуна алып, биз ушул өкмөт менен телегей тегиз күчтүү коом курабыз, экономиканы өркүндөтөбүз деп айтып атканы бул саясий жоопкерчилик. Менин оюмча туруктуулук үчүн коалиция, көпчүлүк коалиция иштеш керек. Мүмкүн кээ бир өкмөттүн мүчөлөрү боюнча сөздөр айтылат, мүмкүн жоопкерчилик боюнча алардын каралат. А бирок жалпысынан коалиция иштеш керек. Бүрсү күнү отурум болот, ошол жерде мен билгемче биз талкуулоо кылабыз. Ошол талкуулоодон кийин чечим чыгарабыз. Коалициялык көпчүлүктүн кайтадан түзүү маселеси ал абдан бир кандайдыр бир регламенттери жок. Ал ар дайым, ар убакта эгерде пикир келишпестик болсо, ал кайтадан бузулат да, кайта түзүлө берет. Анда эч кандай тоскоолдук жок. Эгерде өкмөтү, дайындалган өкмөтү же болбосо ошо коалициялык көпчүлүктө ичинде пикир келишпестик болсо, ошо койгон максаттары жана программалар кабыл алат. Ошол жерде программада аткарылбаган маселе болсо, алар толук укугу бар коалицияны кайта бузуп, кайта түзүүгө.